Кудай буюрса, мен болсо жакын күндөрү кайтып келем. Дагы бир топ ошол бир жылдын ичинде азыр да мынакей али чейин тынч элек бир топ айтып атат, бул коркок, бул качып кетти, бул келе албайт Кыргызстанга деп. Ошондой сөздөр таркатат. Мен болсо буга мындай өзүм жообум айтат элем. Коркок адам партияны түптөп, партияны жетектеп, оппозиция болуп, шайлоого чыгып утуп келе алабы? Коркок адам оппозиция тараптан президенттик шайлоого чыга алабы? Админ ресурс каршы иштейди, элдин баары көрүп турду анда. Шайлоодо канча неметти, теги правоохранительный органдар канча неметти, ага карабай биз күрөштүк да. Мен коркок болсом, мен болсо бул Россияда жүрбөй, биздин эки мамлекет ортосунда келишимдер бар. Качып жүргөн адамдарды кайра кайтарып бериш боюнча. Коркок болсом, мен болсо теги бир Лондондо же башка өлкөдө жүрмөкмүн да, өзүм коргоп, башкалардай болуп. Мен эч жакка качкан жокмун. Мен ачык эле жүрдүм. Бийлик болсо, бул ишти дагы озгоп мындай розыска бере турган болсо, мен розыска жок эле келем дедим мен. Мен эмне кыласыңар? Мен розыска берип, мен өзүм келем дедим. Кеп ошол атайын ушундай ушак сөздөрдү таркатып, же атайын ушундай саясий акыбалды мамлекетте мындай курчуп жиберем дегендер адамдарга кайрылып айтып кетет элем. Коркоктук менен акылмандуулуктун айырмасы асман менен жердей. Сага 25 суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95-те эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сени балапан кезиңден бери билем. Коррупция менен мен тазамына мен күрөшөм. Сенен баштайын биринчи. Эмне айып этесиң? Өзүңөн баштайын. Сот менен чечкен миллиардтарды ошонун баарын кайтарып турам кийин. Мына мени баштадыңбы? Мен да кайтам мынакей. Сен буну айтпасың керек болчу, уялышың керек болчу. Сен мени билесиң. Кандай адам экен, таза экенимди. Менин жерге чыгып ал жаманаттын келип. Ал сеники болбойт, мага жукпайт. Мен Кудайдын астында таза кишимин. Сен де эмессиң. Мен толук кандуу өзүм берген убадамды толугу менен мынакей 1 жыл эмес, 1,5 жыл болду. Азыр мен мынакей аэропортто турам. Мени колдогон мынакей журналисттер да жанымда турат. Мен өзүм үчүн өтө жооптуу, терең ойлонуу менен чечим кабыл алдым. Азыр мына түнү менен мен штабтан мени колдогон адамдар, жетекчилери мага телефон чалып атат. Бүгүнкү күндө биздин мени тобу боюнча тынчтык майрам митингинде чоң провокациялар 3-чү күчтөн дайындалып жатат деп. Мен үчүн Кыргызстандагы тынчтык, биримдик бул жөн эле сөз эмес. Ошонун негизинде мен 1,5 жыл мынакей сыртта жүрдүм. Ошон үчүн мен кыйын да болсо чечим кабыл алдым. Мен үчүн силердин ар бирөөңөрдүн жашооңар менин саясий упай топтоо эмес, ар бирөө жашооңар мен үчүн өтө кымбат, урматтуу кыргызстандыктарым. Ошонун негизинде 3-чү күчтөргө мени колдогон, мага күч-кубат берген эң чоң менин күчүм бул силерсиңер. Мен силерди бирөөгө курал жарак болууну каалабай турам. Бүгүнкү мени колдоо тынчтык митингге чыгууну мен токтотууну суранам. Кыргызстаныбызга тынчтык керек. Кыргызстаныбызга биримдик керек. Кээ бирөөңүздөрдүн ишенимиңиздерди аткара албасам, үмүтүңүздөрдү аткара албасам, мен кечирим сурайм. Убакыт өткөндө мен ойлойм, тарых өзү баа берет деп туруп. Мен дагы да болсо өзүмүн кадамым менен белгилеп кетким келет. Мен үчүн Кыргызстаныман, кыргыз элимен
жери менен, мамлекети менен чоң байлык жок. Бул байлык биримдик ынтымак, Кыргызстандын суу өнүктүрүү. Ошонун негизинен урматтуу элим, сиздер дайыма мени колдоп жүргөнсүздөр, колдогонсуздар. Бир эле мен эмес, ушу штабта иштеген менин бир туугандарым, балдарым баардыгы Кудай буйрса Кыргызстанга кызмат кылат. Мен силерге өмүр өткөнчө ыраазымын. Менин негизги максатым бул тынч Кыргызстанга кайтып келүү. Ар бирөөңөр менен жолугуп, жүз көрүшүп, ой алмашып, кучакташып отурганды каалап турам мен. Мен эч качан кыргызстандыктарымды үчүнчү күчтөргө колдонууга жол бербейм. Жол бербейм. Ошон үчүн сиздерден суранам. Бүгүнкү отурган тынчтык митингди токтотуп туруп, тынчтык жолу менен Кудай буйрса мен келүүнү чечтим. Мен мекенимди, элимди сагындым. Кудай буйрса мен жакынкы күндөрү Кудай кааласа мен сөзсүз түрдө келем. Uялбайсыңбы? Адашым жаш саясатчы Өмүрбек Бабановго бир кеңеш айткым келет да. Александр Македонскийдин армиясында адаш болгон экен. Александр коркок экен. Анан Александр Македонский бир күн чакырып айтыптыр да. Се коркконуңду токтот, же атыңды өлгөт. Болбосо элдер мени чаташтырып атат депчи. Мен өкүгө мындай деп айтат элем. Чоң жолго чыгып турсун, бекем бол.